Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн силер менен география сабагынан көрүшкөнүмө абдан кубанычтамын. Жана география мугалими Сатыбалдиева Жазгөл. Ушул күндүн жылуулугундай балдар силерге жагымдуу маанай каалайм. Бүгүн балдар бул сүрөткө көз чаптырып көңүл бөлүп карагылачы. Биз бүгүн кайсыл материкке саякатка барабыз деп ойлойсуңар? Азаматсыңар, биз бүгүн Африка материгине саякатка бармакчыбыз. Бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы Африканын географиялык абалы жана изилдөө тарыхы. Бүгүнкү биздин сабагыбыздын максаты Африканын географиялык абалы менен таанышабыз. Географиялык абалына мүнөздөмө берүүгө үйрөнөбүз. Жана контурный карта менен иштөөгө көнүгөбүз. Биз азыр баардыгыбыз колубузга калемсап, дептерибизди алып чыгып, бул тест менен иштейбиз. Жер шарындагы бүткүл кургактыктын аянты канча миллион километр квадрат? 75, 93, 180, 149. Белгиледикпи? Материктин жана ага жанаша жаткан аралдары менен кошо камтыган аймак эмне деп аталат? Арал, материк, дүйнө бөлүгү, өлкө. Кийинки үчүнчү сурообуз жаратылыш компоненттериндеги өз ара байланыштар жана өз ара көз карандылык кайсы мыйзам ченемдүүлүккө мүнөздүү? Ритмдүүлүккө, бүтүндүүлүккө, зоналуулукка, бийиктик алкактуулукка. Белгиледикпи? Жер кыртышынын эң байыркы салыштырмалуу туруктуу жана тегизделген бөлүктөрү эмне деп аталат? Платформа, мегасинклинал, антиклинал, плато. Жана биздин 5-чи сурообуз жер кыртышынын кыймылдуу, туруксуз аймактары эмне деп аталат? Платформа, сейсмикалык алкак, плита, шит. Баарыбыз белгиледикпи балдар? Анда эмесе тесттин жообун текшеребиз. Кургактыктын аянты 149 миллион километр квадрат. Дүйнө бөлүгү, бүтүндүүлүккө, платформа жана сейсмикалык алкак деп. Баарыбыз белгиледикпи? Баарыбыз туура белгиледик деп ишенем силерге. Бул Түндүк Африкада жашаган бербер уруулары. Бул бербер урууларындагы Афригия аттуу ысымдан улам материк Африка деп аталып калган. Материктин географиялык абалы. Африка материги Евразиядан кийинки 2-нчи орундагы материк аянты боюнча. Ал аралдарын кошпогондо 29,2 миллион километр квадратты түзөт. Аралдары менен кошо 30,3 миллион километр квадрат. Африка өзүнүн жаратылыш шарттары, калкы боюнча өзгөчөлүү кайталанбас материк. Кана Африкага көз чаптырып көргүлөчү. Бийик тоо чокулары саванналардын мейкиндиктеринен жогору көтөрүлүп турат. Африкада дүйнөдөгү эң узун дарыя Нил дарыясы агат. Жана эң чоң чөл жайгашкан, ал Сахара чөлү. Нил дарыясы Африка жер шарындагы эң ысык материк. Бардыгыбыз картага көңүл бөлүп карайбыз. Африка материгин экватор сызыгы тең 2-ге бөлүп турат. Ал түндүк жана түштүк жарым шарга бөлөт. Жана башталгыч меридиан материкти чыгыш жана батыш жарым шарга бөлөт. Көңүл бөлүп карагылачы балдар. Африка материги 4 жарым шарда тең жайгашкан. Түндүк жарым шар, түштүк жарым шар, чыгыш жарым шар, батыш жарым шар. Материктин эң четки тумшуктары: түндүк тумшугу Бенцека, түштүк тумшугу Ине, чыгыш тумшугу Расхафон,
батыш тумшугу Альмади. Бардыгыбыз контур картабызды алып чыгып, бул тапшырмаларды материктин эң четки тумшуктарын белгилеп, координаталарын жазып алабыз. Азаматсыңар. Материк жер шарындагы эң ысык материк. Себеби материк эң ысык алкактардан орун алган. Экватордук, субэкватордук, тропиктик алкак материктин эң көп бөлүктөрүндө орун алган. Ошол себептен материк өтө ысык материк деп аталат. Материкти чулгаган океандар жана деңиздерге көңүл бөлөлү. Африканы Европадан Гибралтар кысыгы бөлүп турат. Жана жер ортолук деңизи. Азиядан Суэц мойногу, Кызыл деңиз, Мандеб кысыгы, анан Мандеб кысыгы бөлүп турат. Материк жээктери анча тилмеленген эмес. Жана эң чоң жарым аралы бул Сомали жарым аралы. Мынакей, Европадан Гибралтар кысыгы бөлүп турат жана жер ортолук деңизи. Азиядан Суэц мойногу жана Кызыл деңиз. Мандеб кысыгы бөлүп турат Аравия жарым аралынан. Жана эң чоң жарым аралы Сомали. Материктин эң чоң аралы Мадагаскар жана аны Мозамбик кысыгы бөлүп турат. Африканын жээк бойлорунун узундугу 30.500 километр экен. Материктеги эң бийик чокусу Килиманджаро 5895 метр. Жана эң жапыз жери Асаль көлү -153 метр деңиз деңгээлинен төмөн жайгашкан. Материкти белгилүү саякатчылар изилдеген. Алардын эң атактуусу Давид Ливингстон. 1840-1873 жылдарда материктин ичкери бөлүктөрүнө терең кирип саякат жасаган. Ал Түштүк Африканы батыштан чыгышты карай кесип өтүп, Замбези дарыясын изилдеген. Аталган дарыядан чоң кооз шаркыратманы ачып, аны Виктория деп атаган. Ошондой эле ал Конго дарыясынын жогорку агымын, Ниаса жана башка бир нече көлдөрдү изилдеген. Андан тышкары, орус саякатчысы Николай Иванович Вавилов 1926-27 жылдарда Африкада эгилүүчү өсүмдүктөрдү иликтөө үчүн материктин түндүк чыгыш бөлүгүнө экспедиция уюштурулуп, ага Вавилов жетекчилик кылган. Континентте эгилген өсүмдүктөрдүн 6000ден ашык үлгүлөрүн чогулткан. Кана эмесе балдар, бардыгыбыз контур картабызды алып чыгып, бирге белгилейбиз. Европадан Африканы кайсы кысык бөлүп турат балдар? Азаматсыңар, Гибралтар кысыгы. Жана кайсыл деңиз? Жер ортолук деңиз. Азиядан Африканы Суэц мойногу жана Кызыл деңиз бөлөт. Эң чоң жарым аралы Сомали жарым аралы. Андан соң Мадагаскар аралын бөлүп туруучу кысык Мозамбик жана эң чоң булуңу Гвинея. Азаматсыңар. Африканын чыгышынан кайсы океан жылгап турат? Инд океаны. Жана батышынан Атлантика океаны. Бардыгыбыз контур картабызга кушулгап турган кысык, деңиз, океандарды белгилейбиз. Азаматсыңар, бардыгыңар туура белгиледиңер деп ойлойм. Жана силер менен кийинки сабакка чейин саламатта калгыла.